Кызым быйыл 11-классты бүтөөр кезинде, ойноп күлөр кезинде ооруп калды. Мен кызым үчүн баардык аракетимди кылам. Ассаламу алейкум, арбаңыздар. Өзүңүздөр көргөндөй, билгендей, дайымкыдай сиздердин эркек кызыңыздар Айпери Уланбекова. Бүгүн биз Ал Жардам фонду Цвета эжебиздин өзүнө тактап айтканда Бишкек шаарында жайгашкан детская жалга өзүнө заярат кылганы жалпы жамаат менен келдик. Эжебиздин кайрылуусуна эмне себеп болгонун толук түрдө угууга жөнөдүк. Жүрүңүздөр. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Жакшысыздарбы? Ден соолугуңуз жакшы? Кудайга шүгүр. Кандай жүрөсүздөр? Жакшы. Кичинекей биздин сиңдиңиз кантип калды? Жакшы. Толук түрдө өзүңүзгө келип, маалымат алып, Кудай таалам бүгүнкү күндү насип кылган экен. Өзүңүз менен кенен баарлашсак, туура көрсөңүз. Өзүңүз боюнча да маалымат берип өтсөңүз да. Менин кызым ошо сентябрь айынан баштап биз жал онкологиясына сентябрдын 20-сында жатып калдык. Температура болду, кулагыбыз шуулдады, чачыбыз түштү, денебиз көгал болду. Анан кан тапшырсак эле ушу больницага жаткызды. Жал онкологиясынын 6-чы отделениясы как раз экен. Детский онкология болуп эсептелет экен. Ошо жака жатканыбызга 7 ай болуп калды, 7 айдын жүзү. 2 жумада мурун 5-чи протоколду алып бүттүк, акыркысын. Эми Кудайым буйрса Турцияга анализ тапшырганбыз. Анализ жакшы чыгып келсе, Кудайым буйруп, бияктан эле лечение алабыз. Если начарыраак чыгып калса, Турцияга же Индияга пересадка алганы барган атабыз. Силерге чексиз чын жүрөгүмөн ыраазычылык билдирем. Биз деле билбей эле жүрө бергенбиз. Билбей эле жүрүп, анан аябай температура болуп, кулагым шуулдап атат дегенден кийин эмеге бардык. Республиканскийдин лоруна барсак, кулагыңар ичинде суу бар экен деп аяктан бир жума лечение алдык, бирок температурабыз түшпөй койду. Түшпөй коюп, анан кан тапшырсак эле ошо каныбыз 70ге түшүп кеттир. 70тен 2 күндүн ичинде кайра 50ге түшүп кетип, анан бул больницага жаткызышты бизди. Ошондой аккан деген диагноз коюшту сразу эле. 7 айдан бери ушу больницада жатабыз. Акыркы протоколубузду алып бүттүк. Ошо пересадкага $100,000 тегерегинде акча керек экен. Мен өзүм Ысык Көл районунун Орто Үрт айылында төрөлгөм. Өзүм Ат Башы районунда Башкайыңды айылына турмушка чыккам. 3 балам бар, 2 кыз, 1 эркегим. Биз больницага жатып, 2 протокол химиябызды алгандан кийин анализ туура эмес чыгып, узбор ачып, ортодо биз токтотуп таштаганбыз. Турциядан врачтар келип, биздин анализди көрүп, булар пересадка болбой калышы да мүмкүн, болушу да мүмкүн деп айтышкан, божомолду айтышкан. Мен деле ушу оюмда такыр эч жерде жок болчу, ушинтип элге, сиздерге, кыргыз элиме кайрылам деп, кызымдын тагдыры үчүн сиздерге кайрылып атам. Кыргыз элим, жардам берип коюңуздар, колуңуздардан келишинче. Биздин пересадка кылдырган үчүн $100,000 деп жатат. Биздин үй бүлөдө андай мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн кыргыз элим, сиздерге кайрылып жатам. Сиздерге кызым быйыл 11-классты бүтөөр кезинде, ойноп күлөр кезинде ооруп калды. Мен кызым үчүн баардык аракетимди кылам. Аракетимди кылам, кыргыз элим. Ошондуктан силерден жардам сурап жатам. Алла таалам дагы өзүнүн жакшы келген кишисине сыноо берет дейт. Ошо жакшылыктын артында, ушу сыноонун артында 2 жакшылык бар дейт. Ушу биринчи жакшылыгым айнасы кызым жакшы болуп кетсе экен деп Кудайдан, Аллахтан 1000 мертеме суранып атам. Ошо кызым деле жакшы кылып берсе болду деп. Ошо кызымдын жакшы болуп кетишине эле себепкер болуп берсе болду, Аллах таалам. Келиңиздер, жалпы биздин Айназик сиңдибиз үчүн 10 сом болобу, 20 сом болобу, 50 сом болобу, айтор дегели өзүбүздүн жардамыбызды берип калууга умтулсак. Болбосо жок дегенде бул видеону бөлүшүп коюуну унутпаңыз.